Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видео Google Classroom тууралуу болмокчу. Google Class бул Google тарабынан 2014-жылы иштелип чыккан акысыз веб сервис. Башкача айтканда, акысыз желе кызматы. Эми Google Classroom'да кантип иштейбиз? Бүгүн ошол жөнүндө болмокчу. Негизи Google Classroom'дун негизги максаты бул мугалимдер менен студенттердин, окуучулардын ортосунда файл алмашуу процесстерди жөнөкөйлөтүү болуп саналат. Анда эмесе келиңиздер, ушул Google сервистеринен пайдаланып кантип иштейбиз, ошону бүгүн карап көрөлү. Google Classroom'да иштеш үчүн эң биринчи мына биз аккаунтубузду ачканбыз. Ошол Google'дун приложениясын басабыз. Мына 9 чекит бар, ушуну басабыз. Ушуну бассак, бул жерде класс деген бар. Мына мынореки. Ушуну басабыз. Ушуну басып биз Google Classroom'га киришибиз керек. Эми бул жерден мынакей Google Classroom деп чыкты. Бул жерде жазып атат мынакей. Google Classroom жөнүндө бул жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат алам десеңиздер, интернеттен издеп таанышып көрсөңүздөр болот. Мен ушул боюнча, ушул аккаунт менен улантасыңбы деп сурап атат. Мен ооба продолжить деп коеюн. Мына биз азыр Google Class'ка кирдик. Эми ушул жерде негизги максаты бул мугалимдер менен студенттердин ортосундагы файл алмашуу процесси жөнөкөйлөтүү деп атпайбызбы? Эң алгач биз бул жерде ошол окуучуларыбызды окута турган курс ачышыбыз керек, же болбосо виртуалдык класс ачышыбыз керек да. Биз азыр ал классты ачыш үчүн могу жерде плюс деген белги бар. Ушул плюсту басабыз. Басабыз дагы, анан создать курс дейбиз. Создать курс дейбиз. Андан кийин муну окуп чыккандан кийин бул жерине галочка коебуз дагы, продолжить дейбиз. Андан кийин бул жерге ошол курстун атын жазабыз. Мен мисалы үчүн бул жерге курстун атын Санарип педагог деп коеюн. Санарип педагог деп коеюн. Педагог. Санарип педагог. Андан кийин бул жерге разделди жазсаңыздар болот. Анан бул жерге предмет. Мисалы үчүн мен предметти онлайн курс деп коеюн. Сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздерди жазасыздар. Математика болсо математика, кайсы предметтен берсеңиздер, ошол предметтин атын жазасыздар. Мен болсо бул жерге онлайн курс деп коеюн. Онлайн курс. Аудитория дейт. Бул жерге аудитория деген жерге жазсак да болот, жазбай койсок да болот. Мен бул жерге раздел деген жерге эмне деп кыскартып коеюн, мисалы үчүн. Мындай кылып жазып коеюн мен. Сиздер өзүңүздөрдүн ошо классыңыздарды жазсаңыздар болот. 5-класс же болбосо группанын атын жазсаңыздар болот. ЮК 119 же БК 24 дегендей группанын атын жазсаңыздар болот. Мен бул жерге SP 08-20 деп коеюн. Анан создать деген кнопканы басабыз. Күтүп турабыз. Окей деп басып коеюн муну. Мынакей биздин Санарип педагог деген виртуалдык классыбыз ачылды. Бул биздин Санарип педагог деген курсубуз. Эми бул жерде мунун интерфейси өтө жөнөкөй. Мына көрүнүшү, бул издөө талачасы. Мына бул жерде
4 командасы бар. Мына лента, задания, пользователи, оценки деп турат. Мына бул жерде мынакей сценарий педагог деген биздин ушул виртуалдык классыбыздын аты жазылып калды. Бул болсо ушул курстун коду. Мына мореки ушул курстун коду. Бул жерде анан темасын өзгөртсөңүздөр болот. Мына выбрать тему деп могу жердеги сүрөттөштү өзгөртсөңүздөр болот. Выбрать тему десеңиздер ушул компьютер сунуштаган теманы коесуздар. Ичинде каалаган теманы коюп койсоңуздар болот. Биз мисалы үчүн кайсыны коелу? Муну коюп коелу. Выбрать тему деп коелу. Өзүндө эле калтырсак боло берет. Мынакей мындай болуп өзгөрүп калды. Загрузить фото десеңер, бул ошол өзүңүздөрдүн компьютерде болгон мына выберите файл на компьютерде деп ушул жерден тандап туруп анан кийин койсоңуздар болот сүрөттөрдү. Ушул класстын же группанын кесибине жараша ошондой өзүңүздөр тандап кое берсеңиздер боло берет. Ошондой эле эгерде дагы башка класстарга дагы же башка группаларга дагы ушундай виртуалдык классрум ача турган болсок, эмне кылабыз? Ал үчүн мына сол жагында мынакей момундай 3 параллель турган сызыкча турат. Мына ушуну бассаңыздар, курсы деген бар. Аны басабыз. Муну басканда мына бул жерде плюс деген бар. Ушуну бассак, создать курс деп чыгат дагы. Создать курсту басабыз. Жанагыдай эле бул жерге точка коебуз дагы, продолжить деп дагы өзүбүздүн курсубузду ача берсек болот. Дагы башка, мисалы үчүн мен математика деп коеюн муну. Раздел деген жерге группанын атын жазып коеюн, мисалы үчүн Юка 120 деп. Анан создать деп кнопканы бассак, бизге азыр мынакей математика Юка 120 деген ушундай курс ачылды. Бул бир группа үчүн. Ушинтип калган класстар үчүн, калган группалар үчүн ушундай кылып виртуалдык класстарды ачып түзө бересиздер. Эми ушул классыбызды ачып алдык. Ошол класска балдарды кантип кошобуз? Аны үчүн мына жерде пользователи деген бар. Мына ушуну басабыз, пользователи. Мына преподавательге мен мына жаңы болотуна болуп катталдым. Бул жерге плюс деп пригласить преподавателей десек дагы болот. Ошол кайсы мугалимди кошкуңуз келсе, ошол мугалимдин электрондук дарегин жазып, анан пригласить десеңиз, ал мугалим дагы ошол мисалы үчүн математик болсоңуз, дагы бир математикти кошуп сабак берген мугалимди кошсоңуз болот. Мисалы үчүн лекциясын бир мугалим, практикалык бөлүгүн бир мугалим окуса, ушундай кылып кошуп мугалимдерди дагы кошсок болот. Эми студенттерди, окуучуларды кантип кошобуз? Аны үчүн мына учащийся деп турат. Мына жерде пригласить учащийся деген жазуу чыгат, мына плюсту койсок. Ушуну басабыз дагы, бул жерге ошол электрондук даректерин, студенттердин ошол электрондук даректерин, же болбосо окуучулардын электрондук даректерин жазып чыгабыз. Канча окуучуңуз болсо, ошонун баарын жазып чыксаңыз болот. Бул бир жолу. Ушул виртуалдык класска эми студенттерди же окуучуларды кантип кошобуз? Ошонун дагы бир жолу. Мына жана ушул сценарий педагог деген курстун коду. Ушул кодду мына бул жерин бассаңыздар чоң болуп көрүнөт. Ушуну копиялап алабыз. Мышын сол кнопкасын бери кое бербестен туруп, мындай кылып боесок, бул выделить эттик. Эми копировать дейбиз, оң жагын басып туруп копировать дейбиз дагы. Аны студенттердин же окуучулардын WhatsApp группалары бар, ошол жака жөнөтөсүз. Ушул код менен алар киришке болот.
Эми студент бул класска катталыш үчүн эмне кылат? Ал үчүн ошол издөө жолчосуна Google Class деп жазат. Google Class деп жазып, ал ошол Google Class'ка кириш керек. Мына вход Google аккаунт же Google Class дегенди басат. Басса, мындай терезе чыгат. Ушул жерден бул плюс дегенди басат. Мынакей плюс деген белгини басат. Басып, присоединиться деген команданы басат. Мынакей присоединиться деген команданы басат. Анан ушул жерге жанагы WhatsApp'тан келген кодду терип жазат. Мына терип жазат. Жазып бүткөндөн кийин присоединиться деп коет. Күтүп турабыз бир аз. Эми өзүбүздүн Санарип педагог деген классыбызга келе турган болсо, бизде азыр мына пользователи дегенди карайбыз. Ушул жерге жана мен катталгам. Мына мен бул жерде Жаңыл Болотовна деп преподаватель катары турам. А бул жерде жана мен код менен кирип катталдым эле. Мына Жаңыл Нуруева деген башка аккаунтум менен кирип ушинтип катталдым. Демек сиздердин студенттер, окуучуларыңыздар мына ушундай болуп бул жака катталып ушул класска ушинтип кошо алабыз. Ушун менен бул видеобузду аягына чыгам. Бүгүн сиздер Google'дун Google Classroom деген платформасы менен тааныштыңыздар. Андан курс ачканды үйрөндүңүздөр. Ошол Google Classroom'га окутуучуларды кантип каттасак болот, кошсок болот жана окуучуларды, студенттерди кантип кошсок болот. Ошолор жөнүндө үйрөндүк. Баарыңыздар кийинки сабакка чейин аман эсен, ден соолукта болуңуздар.